Амансыздар бардыктуу радио кармандар. Назарыңыздарда биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссер Айда Исмаилова. Ал эми бизди социалдык тармакка кесиптешүү Сурмат Жээнбеков байланыштырып жатат. Бүгүн биз айлана чөйрөнү коргоо, экология жана климат, геология жана жер казынасын пайдалануу, жаратылыш ресурстарын, жер казынасын жана суу ресурстарын пайдалануу, коргоо чөйрөлөрүндө аткарылып жаткан иштер туурасында сөз кылалы деп турабыз. Студиябызда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев. Медер Асанович, кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы, урматтуу Назира айым. Урматтуу угармандар, биздин уктурадагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ага дагы ушул темага байланышкан суроо, сунуш, пикир, каалоо, тилектериңиздер болсо байланышып биздин программага активдүү катышууга чакырып өтөлү. Медер Асанович, мына алдыда Баку шаарында өтө турган алкактык конференция болгон турат. Ага мамлекет башчынын да катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстан бүгүн бул эл аралык алкактагы конференцияга кандай даярданып жатат? Деги эле ушул туруктуу өнүгүү максаттарына кошулган Кыргызстандын ушул ири иш-чарага карата даярдыгынан сөздү баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Рахмат, Назира айым. Эгер уруксат берсеңиз, мен башында кыскача министрликтин ишмердүүлүгү жөнүндө айтып кетейин, анан сиздин сурооңузга жоопту улай кетем. Албетте. Биздин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул атайын жобого ылайык ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул жобого ылайык айлана чөйрөнү коргоо, экология, биотүрдүүлүктү сактоо, геология жана кен байлыктарды пайдалануу, ушул сыяктуу тармактарда саясатты жүргүзөт жана жүзөгө ашырат. Бул сиздин сураган сурооңузга жооп катары бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой, бул министрликтин дагы бир негизги тармагы болгон бул экология. Экология деген бул комплекстүү тармак болуп саналат. Ошонун ичинен эң маанилүү багыты бул климаттын өзгөрүшү болуп саналат. Бүгүнкү күндөгү деги эле ушул таптагы азыркы эң глобалдуу дүйнөнүн баарына глобалдуу маселе болуп жаткан бул климаттын өзгөрүшү. Анан жыл сайын ООНдун рамочный конвенция по изменению климата деген секретариаты аркылуу дүйнөнү ар мамлекеттеринде жыл сайын чоң ушундай конференциялар уюштурулат. Былтыр 23-жылы Дубайда болсо, быйыл 24-жылы бизге боордош болгон Азербайжандын Баку шаарында өтмөкчү болуп турат. Бул 11-ноябрдан 22-ноябрга чейин болот. Биз дагы башка мамлекеттер сыяктуу даярдыгыбызды көрүп жатабыз. Биз ушул тармактагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары бул ушул климаттын өзгөрүшү боюнча биз жоопкерчиликтүү орган катары бул конференцияга да даярдыкка биз жооптуу орган болуп саналабыз. Даярдыктар буюрса жүрүп жатат. Биз бул конференцияга даярданууну 3-4 ай мурда баштаганбыз. Атайын уюштуруу комитети түзүлүп, вице-премьер Эдил Жолдобаев Байсаловдун жетекчилиги менен бүт министрликтерден түзүлгөн уюштуруу комитети бар. Ошол комитети менен план бекиткенбиз. Ошол пландын алкагында жумуш алып барып атабыз. Ал пландарда бир топ маанилүү дагы иш-чараларды өткөзүш керек болчу. Ага сиз деле күбө болдуңуз. Бул биринчи кезекте биз ушул жаштардын үнүн укмакчы болгонбуз. Белгилей кетчү нерсе, биз акыркы жылдарда ушул конференцияга, бул климаттык конференцияга биз Борбордук Азиядагы 5 мамлекет биригип бир чечимдер менен барып жатабыз. Бул сапардагы ошондой максат менен баратабыз. Мен
жогоруда айткан биринчи иш чаралардын бири бул биз жаштарды, жаш экологдордун үнүн конференцияга жеткирүү максатында Борбордук Азиядагы жаштардын ушул экология багытындагы жаштардын конференциясын Бишкекте өткөздүк. Бул сентябрдын башында болду. Борбордук Азиянын 5 мамлекетинен тең жаш өспүрүмдөр жана студенттер ушул экологияга байланыштуу, климатка байланыштуу ушул жаштарды чакырып 2 күндүк конференция өткөздүк. Анан ошол конференциянын жыйынтыгы менен жаштардын ушул конференцияга болгон өздөрүнүн ой пикирлерин, сунуштарын кабыл алдык. Андан кийин ушул ыйгарым укуктуу 5 мамлекеттин органдарынын катышуусу менен мына күнү кече аяктадык. 2 күн дагы даярдык конференциясын бизде дагы Бишкекте өткөздүк. Буга дагы жанагы Борбордук Азиядагы 5 мамлекеттин ыйгарым укуктуу ушул тармактагы органдары келишти. Делегациялар келди. Буларды албетте эфирден пайдаланып биз өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Бул ООН, ПРООН жана дагы башка биздин мамлекеттеги эл аралык каржы институттары менен биргеликте уюштуруп жатабыз кээ бир иш чараларды. Кечинде ушул Борбордук Азиянын министрликтеринин делегацияларынын ортосунда өткөн конференция аягына чыгып, Борбордук Азиянын 5 мамлекетинин биргеликте кабыл алынган чечимини даярдадык. Бул чечимдерди жанагы жаштардын чечимдерин жана ыйгарым укуктуу органдардын чечимдеринин баарыны бириктирип, биз буюрса эртең Бакуда болуп жаткан негизги аянтка барып, биз ушул маселелерди дүйнөлүк коомчулукка айтабыз. Чечимдерди азыр айтса болобу же ал Бакуда жарыяланып турган маалымат болуп атабы? Жок, негизинен чечимдердин маңызы ушул тапта бул климаттын өзгөрүүсүнөн болуп жаткан кесепеттер менен күрөшүүнүн каржылоо булактары жана дагы башка методикаларды, тажрыйба алмашуулар ушулар боюнча болмокчу. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү кездерде климаттын өзгөрүшүнөн бүтүндөй дүйнө жүзү жапа чегип жатат. Аны баарыбыз көрүп болуп турабыз. Ал өзүбүздүн эле мамлекетибизде акыркы жылдардагы болуп жаткан көрүнүштөрдү көрүп болуп жатабыз. Бул деген көптөгөн селдер, жер көчкүлөр жана дагы башка көптөгөн апааттар болуп жатат. Бул өзгөчө кырдаалдар түзүлүп атат. Мунун негизги себепчилеринин бири дагы болуп, бул климаттын өзгөрүшү болуп саналат. Бул бизде эле болуп жаткан жок. Байкасаңыздар, дүйнөнүн бардык булуң бурчтарында жүрүп жатат. Мына кече жакында эле мына бир 2 жума мурда Европаны андан чоң суу каптады. Дүйнөнүн бардык бурчтарында бул климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери дагы болуп саналат. Медер Асанович, мына ушул Бакудагы боло турган климаттык конференцияга Борбор Азиядагы 5 өлкө биригип өзүбүздүн бирдиктүү позициябызды билдирели деп атабыз деп атпайсызбы? Мына ошонун буга чейин ушундай билдирүү өлкөлөр жалгыздан билдирип келгенби? Ушундай биригип бир позицияны билдирүү кандай жыйынтык берет деп ойлойсуздар? Кандай ушу биригүүгө мындай келип атасыздар? Биз эми бириккенде биз ушул региондук Борбордук Азия регионундагы болуп жаткан көйгөйлөрдү ошол жерге көтөрүп коомчулукка айтып атабыз. Бул конференцияда 196 ООНго мүчө болгон 196 мамлекеттин дээрлик бардыгынан делегациялар болот. Бул абдан чоң маареке болуп саналат. Биз региондун көйгөйлөрүн айтабыз ал жерде. Анан кошумчалай кетчү нерсе бул былтыр Дубайда мисалы 5 мамлекет биригип бир павильон жасап ошол жерде жыйналыштарды өткөзгөн болсок, быйыл биз Кыргызстан биринчи жолу өзүбүз павильон алып отурабыз. Баку шаарында ошол жерде конференциянын аянтынан Кыргызстандын өзүнүн павильону болмокчу. Ошол 11 күн бою
биздин Кыргызстандын павильонунда күндүк тематикага жараша ар түрдүү ошол жердеги эл аралык уюмдар, коомчулуктар жана каржы институттардын жана биздин башка коңшу же дагы биз менен пикирлеш мамлекеттердин өкүлдөрү менен күндө жыйналыштар болуп турмакчы. Ушул көйгөйлөр боюнча тематикага жараша күндөр өтөт. Жаратылыш министрлигинен башка анда сиздер менен азыр ушул жакта иштешип аткан көп эле министрлик мекемелер дагы барат турбайбы бул павильонго, демек туурабы, ушундай түшүнсөк болобу? Бул албетте бул 11 күндүн ичинде бул ошол секретариат бекиткен тематикалар бар. Мисалы үчүн биринчи 3 күн бул жогорку деңгээлдердеги лидерлердин саммити болот, чоң жыйындар болот. Анан кийин 4-күндөн баштап ар мамлекеттердин өздөрүнүн павильондорунда күнү бекитилген тема боюнча жыйын алыштар болуп турат. Булар уже блоктуу сессиялар деп аталат, сайд ивенттер деп коебуз аларды. Мисалы бир күнү каржылык боюнча тематика болсо, дагы бир эртеси күнү энергетика, жашыл энергетика боюнча болот. Жана мисалы дагы бир күнү ден соолук, жаштар, дагы ушул сыяктуу күндүк тематикалар бар. Ошол тематикаларга жараша бизден министрликтерден дагы өкүлдөр барат. Мисалы үчүн ден соолук жана жаштар боюнча бир күн ал тематика. Ал күндөрү биздин эмгек министрлиги жана саламаттык сактоо министрликтери барып, ошол тематика боюнча өздөрүнүн эл аралык өнөктөштөрү менен чогуу ошол жерде жыйналыштарды өткөзүшөт. Негизинен алганда мына сиз жетип отуп аткан министрликтин мындай абдан көп тармагы бар. Анын ичинен биз эми дагы бир негизги деген тармактардын бири ушул жаратылыш министрлиги көзөмөлдөп аткан ушу кен байлыктар туурасында сөз кылсак да, мына жалпысынан алганда бүгүнкү күндө сиздер ушунун бир өлкөдөгү кен байлыктардын ресурсун иштеп чыктыңыздарбы? Канча ресурс бар? Ошондой эле мониторинг, маалымат же мындай картасы түзүлгөнбү? Туура белгиледиңиз. Биздин министрлик негизинен алганда бул 3 тармак, бул 3 чоң тармак, бул экология, экологиялык техникалык көзөмөл жана геология жана кен байлыктарды пайдалануу. Кен байлыктарды пайдалануу бул министрликтин эң негизги багыттары. Геология жана жер казынасын пайдалануу бүгүнкү күндөгү өлкө үчүн дагы эң маанилүү тармак болуп саналат. Анткени бул тармак биздин экономикага абдан чоң салым кошуп турат. Биздин негизги өнөр жайдагы тармак болуп саналат. Кыскача айта кетсем, биздин өлкө тоолуу аймак болгондуктан бул кен байлыктарга бай регион болуп саналат. Геологиялык жактан караганда биздин өлкө дээрлик 85% чалгындоолор жүргүзүлгөн. Себеби Советтер Союзу кезинде геологиялык абдан күчтүү институт түзүлгөн бул жерде. Кыргызстандын бардык аймактарыны камтыган көптөгөн экспедициялар түзүлгөн. Советтер Союзу кезинде биздин Кыргызстандын бардык аймактарында геологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө геологиялык маалымат фонду түзүлгөн. 85% изилденген. Бүгүнкү күндө бул тармак дагы жаңы реформалоолордун үстүндө иштеп жатабыз. Айта кетчү нерсе, 30 жылдан бери чалгындоо багыты кичине солундап калган. Мамлекет өзү чалгындоо жумуштарын дээрлик токтотуп калган. Чалгындоо жагыны лицензия аркылуу жеке жактарга дагы көп берилген. Анан тилекке каршы ар убактарда ошол кайсыл бир пайдалуу кенге
берилген лицензия ошол пайдалуу кендин рыноктогу баасынын арзандыгына же жана дагы башка себептер менен чалгындоолор жүрбөй эле лицензияларды кармап жумуш кылбай жүргөн ушундай жеке жактар дагы көп болуптур. Азыр эми бүгүнкү күндө кен байлыктардын көрүп турасыздар, баалары дагы дүйнөдө өсүп, ошондуктан ал жака тармакка инвестициялар дагы бүгүнкү күндө тартылуу жагы күчөп жатат. Бул тарапта биздин Кыргызстандын жалпы кен байлыктарды пайдалануу жаатында 2200 лицензият бар. Булар 300гө жакын алтын кени, 400гө жакын көмүр кени жана башка инерттүү жана рудалык эмес кендерден турат. Өзүңүздөр билесиздер, биздин бул жер казынасы тармагындагы негизги багыт бул алтын казуу болуп саналат. Биз жылына 30 тоннанын тегерегинде алтын казып алабыз. Бул биздин бюджетке дагы, өлкөнүн экономикасына дагы чоң таасирин тийгизет. Жана лицензия боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Негизинен алганда азыр лицензия берүүнүн тартиби, талабы кандай болуп калган? Буга чейин берилген лицензияны чакыртып алган учурларыңыздар да болдубу же азыр дагы ушундай бир маселелердин үстүндө сөз болуп иш жүрүп аткан жокпу? Бүгүнкү күндө лицензияларды деги эле жер казынасын пайдалануу жаатында абдан көп укуктук ченемдик актылар бар. Булар көптөгөн мыйзамдар, көптөгөн жоболор. Алардын баардыгын башка тармактар сыяктуу эле биз дагы бүгүнкү күндө жаңыланып, аларды бүгүнкү күнгө талаптарга жараша оңдоп түзөп келебиз. Ошолордун өзгөрүүлөрдүн алкагында биз дагы ошол лицензия кармоочуларга талаптарды күчөтүп келебиз. Азыр бүгүнкү күндө лицензияны жөн эле алып коюп, аны мисалы же сатуу үчүн же дагы башка максат үчүн кармап отуруу дагы азыр кыйын болуп калды. Себеби талаптар жана ошого болгон сроктор дагы кыскартылып, аларга болгон тартиптер күчөтүлүп отурат. Биз бүгүнкү күндө лицензия алган жеке жакпы же мамлекеттик компаниябы аларды максаты менен пайдалануу үчүн ушундай талаптарды күчөтүп жатабыз. Ал эми бүгүнкү күндө учурда иштеп жаткан кен казуу, азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Атым Төлөн, Бишкектен. Эми ореки ошо биздин министрлик көп эле министрликтер болот. Мындай жай иштеп атышат да. Көпчүлүгү эле жанагындай тиги конференция, жыйындарды өткөзүп эле ошону менен убакыттарды короп атат. Орек жаратылыш маселеси канча убакыттан бери козголуп келатат. Ошо мындай тартипке кирбей атат да. Жана лицензиялардын баарын тиги эме кылыш керек да, мамлекетке кайтарыш керек. Жана ташиптен үйрөнбөсүңөр болот, бүт эмелер кайтарып атат. Анан тиги жаратылышты жанагы эме охотник эмелердин баары, тиги браконьерлердин баары кыйып атат, атып атат, жок кылып атат. Мындай иш жүргөн жок чындыгында болот. Анан жана кен каскандар да каалагандай көрүнгөн жерди казып тиги эменин баарын таштап кетип атат, отходдордун баарын. Ысык көлдү болсо көрүп атасыңар болот. Уже тиги бир эме тиги катастрофа бир эмеде бүткүл дүйнөлүк эмелер космостон тартып алып айтып атат. Ошонун жанагы тиги красный зонасын прибрежный жанагы тиги запретный 100 метр, 500 метр. Ошонун картаны түшүрүп бүт таратып жанагылардын баарын кууп чыгыш керек да, үйлөрүн бузуп болот. Антесе көлдү жоготобуз. Анан ореке тиги Тибет жөнүндө тартылган кинону көрдүм, документальный фильм. Ошол жерде жаратылышында жанагы аркары кулжалар жуушап жатат, эч кимден коркпой эле. Себеби аларды коркутпай эткен, атпай эткен. Анан жана суурлар жолдон чыга калып, тиги эмелерди жеп, кишинин колунан тиги эмелер тамак азыктарды бүтекелер жеп, ушундай эме экен да, тиги бир бейиштей болуп атат да. Эми бизде мынтип отурсак, жаратылыш талкаланып бүтөт. Мореки альпинисттер мөңгүлөргө барып атат. Ошол жакта бүт отходдорун таштап кетип атат. Жана Айсулуу Көлбаева деген тиги видео немелерин көрсөңөр болот. Эме эксперт ушул тиги ошол кыз бар тартып көп.
Ошондо альпинисттердин бизге эмне кереги бар? Алар келип тоого чыгып эмне пайда? Эмнеге чыкпай эле койсун? Өңгүлөрдү булгап ачпайбы? Немелерин баарын тиги бокситиктерин таштап кетип атат, бүт мус болуп тоңуп, кат-кат болуп сендиш болуп. Рахмат. Рахмат, Төлөн аба. Сиздин айткан сындарыңызга биз кабыл алабыз. Алардын кээ бир айткандарыңыздын баары туура. Бүгүнкү күндө жаратылышта тилекке каршы кээ бир ушундай терс көрүнүштөр бар. Биздин министрлик ошол сиз айткан көйгөйлөрдүн менен күрөшүп келет. Бүгүнкү күндө дагы ошол күрөштөр күчөтүлүп, биз ошол экологияны сактоо деген дагы биз негизги милдеттерибиздин бири. Сиз айткан ошол эле көл жээктерди жана биздин өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана башка кен казуу баардык ушул багыттардагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары ошолордун үстүнөн биз иштеп келебиз. Тилекке каршы анын баарыны бир күндө алып жок кылып салуу кыйын. Ошол багыттагы биз жоболорду жана мыйзамдарды бүгүнкү чакырыктарга төп келтирип, байма бай жумуштарды алып баратабыз. Ошол эле жанагы сиз айтып кеткен биотүрдүүлүк, жаныбарлар дүйнөсү жана өсүмдүктөр дүйнөсү боюнча мисал катары айтып кетейин. Жакында биз ошол өсүмдүктөр дүйнөсүндөгү бир 5 негизги жанагы сейрек кездеш чөптөрдү алууга 3 жылга мораторий койдук. Биздин мораторийге карабастан бүгүнкү күндө ошентип жыйнап, ошол сейрек кездеш чөптөрдү жыйнап сатуу учурлары дагы көп катталып, интернеттен байкасаңыз, биздин кызматкерлер аркылуу ошолор кармалып, айыппулдар салынып, жана кылмыш иштери ачууга укук коргоо органдарынын өткөзүп берген ситуациялар дагы абдан көп болуп жатат. Бул бир эле сиз айткан жактагы мисалдар. Андай мисалдар бүгүнкү күндө толгон токой мисалдар бар. Ал менен күрөшүп жатабыз. Бирок сиз айткандай дагы деле жетишсиз. Биз аны күчөтөбүз буюрса. Биздин экология, биздин жаратылышыбыз бул биздин негизги приоритеттүү болуп саналат. Биз аны сактап, келечек муундарга өткөрүп беришибиз керек. Рахмат. Төлөн агай, сиздин мындай маалыматыңызга дагы кошумча айткым келип турат. Мен дагы социалдык тармактан, мисалы үчүн, Кумтөрдүн Фейсбуктагы баракчасынан көрүп калганым бар. Кумтөр Кыргызстанга өткөндөн кийин ошол жерде кийиктердин өндүрүш жайына чейин жакындап келгенин, мурда такыр жок болуп бараткан гүлдөрдүн кайрадан ошол жерге кулжаларда гүлдөп атканын тартып жайгаштырган видеону көргөндө абдан сүйүнгөнбүз. Мындай Кыргызстандын өзүнө кенди кайтарып алгандан кийин, демек биздин ошол жердеги жетекчилик ушу айлана чөйрөгө экологияга өтө аяр мамиле жасап аткан деген таасирде калат экенбиз. Биз сиз дагы ошол видеону көрүүгө сунуштап кетет элем. Сиздин атайын байланышка чыгып тынчтан суроо узатканыңыз үчүн ыраазычылык келтиребиз жана баардык угармандарды биринчи радиону угуп аткан үчүн рахматыбызды айтуу менен азыр жаңылыктарды угуп алгандан кийин маегибизге кайтып келе турганыбызды эсиңиздерге салалы. Бүгүн биздин студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Алдыда биринчи радионун жаңылыктары. Маалымат булагы биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Кыргызстан экономикада барс секиригин жасады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кара Кыргыз автономиялуу областы түзүлгөндүн 100 жылдыгы жана чыгаан экономист Төлөбек Камчыбековдун 75 жылдыгына карата өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда билдирди. Акылбек Жапаров республиканын экономикалык көрсөткүчтөрүнө токтолду.
Саламаттык сактоо министрлиги ушул жыл үчүн Бириккен Улуттар уюмунун жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун беделдүү сыйлыгына татыды. Сыйлык Нью-Йорк шаарында саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Ренат Мавланбай уулуна тапшырылды. Министрлик саламаттык сактоо системасын чыңдоо жана калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдар жана өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууну улантары маалым болду. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12 миллиард 963 миллион куб метрге жетти. Электр станциялар ишканасынын маалыматына караганда, суунун агып келиши секундасына 364 куб метр болсо, сарпталган суунун көлөмү 203 куб метрди түзүп жатат. Ушул өткөн жылдын ушул күндөрү суу сактагычта суунун көлөмү 11 миллиард 681 миллион куб метр болгон. Энергетиктер керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. 1 октябрда Бишкектин бир бөлүгүндө ичүүчү суу өчүрүлөт. Муниципалитет билдиргендей, суу түтүктөрдү оңдоо иштерине байланыштуу саат 9-дан түнкү 2-ге чейин Күрүнкеев, Абдрахманов, Элепесов, Бельская, Аларча дарыясы, Жибек жолу, Жаш гвардия, Чоң Чүй каналы, Саадаев көчөсү чектешкен аймакта жана Красный строитель, Ак Тилек, Көлмө, Алтын бешик жана Саламалик конушунда таза суу берилбейт. Мэрия бул күнү мекеме уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Кыргызстанда QR-код аркылуу төлөм жүргүзүү көбөйүп жатат. Улуттук банктын маалыматына караганда, сентябрга карата банк жана төлөм уюмдары тарабынан соода жана тейлөө ишканаларында 63 миңден ашуун QR-код орнотулса, былтыркы жылдын аягына карата 39 миң QR-код орнотулган. Аймактар боюнча эң көп Бишкек шаарында, Ош, Жалал-Абад жана Ысык көл областында QR-код колдонулуп жатат. Сосновка постунда Бишкекке сатуу үчүн гашиш баңгизатын алып келе жаткан шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдады. Тергөө амалын жүргүзүүдө автомашина айдоочусу Токтогул районунун аймагында өзүнүн шериктери менен биргеликте алынган баңгизатын даярдап, аны Бишкектин аймагына сатууну көздөп алып келе жатканы белгиленген. Кармалган Жайыл райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Режиссер Далимира Тилепберген Кытайдын Сиань шаарында өткөн Жибек жолу эл аралык кинофестивалында белек тасмасы үчүн эң мыкты жаңы режиссер наамын алды. 21-25 сентябрда өткөн кинофестивалга дүйнөнүн 136 өлкөсүнөн 2000ден ашык тасма түшкөн. Белек тасмасынын бет ачары былтыр 30 ноябрда Бишкекте, андан кийин Венеция эл аралык кинофестивалда өткөн. Тасмада Арну аттуу кыздын атасы менен болгон мамилеси жөнүндө баяндалат. Тасманы режиссер бала кезиндеги чыныгы окуянын негизинде тарткан. Бишкекте 30 сентябрдан 5 октябрга чейин көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин ачык балдар Дельфи оюндары өтөт. Оюндарга АКМШнын бардык өлкөсүнөн 7ден 14 жашка чейинки 500ден ашык жаш таланттар классика, элдик жана заманбап искусствонун 11 номинациясында катышаары пландалууда. Эл аралык калыстар тобуна шериктештиктин 30га жакын маданият жана искусство ишмерлери катышат. 29 сентябрда Бишкекте кайрымдуулук жарым марафон өтөт. Иш-чарага 4,5 миңден ашык кишинин катышуусу күтүлүп жатат. Жарым марафон Ала Тоо аянтында башталып, катышуучулар борбордук көчөлөр аркылуу чуркайт. Буга байланыштуу таңкы саат 6-дан тарта Чүй, Айтматов проспектиси, Абдрахманов, Масалиев, Иманалиев көчөлөрү тосулары маалым болду. Футбол боюнча 20 жашка чейинкилер арасындагы Кыргыз курама командасы бүгүн 27 сентябрда Бишкекте Түркмөнстанга каршы ойнойт. Оюн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат 20:00 старт алат. Ал эми футбол көрмандарын саат 18ден баштап шоу программа күтөт. Ноябрь айында COP29 климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык форум өтөт. Бириккен Улуттар уюму демилгелеген иш-чара жыл сайын өтүп келет. Бул ирет Азербайжанда болоорун жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев бүгүн 1 радионун эфиринде билдирди. Министр учурда конференцияга даярдык көрүлүп, атайын уюштуруу тобу түзүлгөнүн жана план боюнча иш алып барылып жатканын айтты. Машиев ошондой эле бул форумга Борбор Азия мамлекеттери бирдиктүү демилге көтөрүп чыгаарын кошумчалады. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бир АКШ доллар 84 сом 20 тыйын, евро 94 сом 80 тыйын, орус рубли 91 тыйын, Кытай юан 11 сом 99 тыйын болсо, түрк лирасы 2 сом 46 тыйын, казак теңгеси 17 тыйынга барабар.
Бүгүн көпчүлүк аймакта жамгыр жаайт, айрым аймактарда катуу жаан жаашы күтүлүүдө. Чүй Таласта 19, Ош Жалал Абад Баткен областында 25 градус, Ысык Көл жергесинде 16, Нарында 17 градус жылуу болот. Бишкекте маал менен жамгыр жаап жатат, абанын температурасы 17 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу угуучулар, сиздер биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Назира Молдокулова алып барууда. Рахмат, биринчи менен бирге болуңуздар. Биринчи радионун жарнама кызматы. Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики защищает вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму не более 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам. Агентство по защите депозитов выплатит компенсации всем вкладчикам при наступлении гарантийного случая. Өлкөнүн башкы маалымат радиосу сизди ар дайым жаңылыктар менен кабардар кылат. Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Биринчи радиодо Таң Кыргызстан түзөөдө өз уктуруусун улантат. Бүгүн биздин студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев суроолорубузга жооп берүүдө. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Азыр бизде байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Назира кандай? Жакшы. Мен Медер мырзага мындай суроо берейин деп атам да. Мына мен алдымда төлөн деген суроо бербедиби? Мындай ойлоп көрсөң, мындай келечекти ойлоп көрсөң, төлөндүкү туура болот да. Мына Ысык көлдөгү көл бул дүйнө жүзүндө жок. Мына бул кыргызга эле Кудай Таалам берип койгон бизге ушу Ысык көлдүчү. Анан кыргыздардын деле саны Кудай ашыгыр өсүп атат жылдан жылга. Мына көлгө баргандар көбөйдү, өсүбүз. Анан эгерде биз жалакындай подход кылып, карабай, баарын көз чума берсек, Төлөн мырза айткандай кийин көлдөн ажырап калышы мүмкүн. Мен муну такайла айтып келем да мен. Турист деп эле туристтер келбесе деле бизден Кудай ашыгыр, оокаты сөтүп атат, мына өсүп атат экономикасы. Туристти марлап келип тыга бергенде анан эртең кийин ойлош керек да, кийинки мунун келечегин. Анан мына жанагы мергенчилик боюнча. Ушу мергенчилерди тыйып эле койсо эмне болот ушу? Мылтыктардын баарын алып элечи, кимде бар баары каттануудай токтоткула, штрафты көбөйтүш керек. Аябай, мына Медер мырза, сиздер экология боюнча министр болуп атасыз. Иштеп атасыз. Кудай ашыгыр азыр биз сиздердин баардыгы аракет кылып иштеп атат. Мен жамандап айта албайм. Бирок мына бирден бир көйгөй мына Кыргызстанда. Бүт жерди карасаңыз азыр мусор. Мына биздин президент өзү менен мусор терип жүрдү, элге пример. Бул качанда Кыргызстандын президенти мусор терчил, энкечил эмес да мисалы. Качаткан мусор терди. Бул эмне деген кабар берет? Ар кимибиз жоопкерчилик болуш керек да. Кыргызстанды жоготуп алабыз. Мына штрафты көбөйткүлө мына. Тетиги Сингапурда мамлекетте билесизби канча экен аякта штраф? Түкүрүп койсоң $1000 дейт. А мусор таштасаң $300. Төлөбөйсүң, барып эле тапканда атып коет дейт. Мына тартып аякта эч ким таштабайт экен. Биз ошону көбөйтпөйлү, тазалабайлы, кыйкырып атат, канча акча кетип атат. Мына айыл өкмөттөр, бакчылар жүрөт көргөн жерде мусор жооп. Эмне үчүн элдер жооп бербейт? Катуулап же бир көзөмөл кылып, же бир өзүнчө суу шаарда бар го муниципальный суу коюп койгон ошо мусор боюнча. Мына айыл өкмөттөгө да киргизгиле, райондорго киргизгиле. Эми акимчилик жана айыл өкмөт баарын жетишпейт экен да. Мындай эле каражат экен да. Туурабы? Элдин жоопкерчилигин көтөрүп, штрафты көбөйткүлө. Рахмат. Туура кылып атат мына, канча кылышабыз. Канчалардын баары таң менен алып атат, незаконный эмелердин баары. Рахмат. Мына бүгүнкү угуучулардын жаратылыштын бүгүнкү күндө көйгөйүнө күйүп жанып кайрылуу сын пикирлерди айтканы бир эсеси кубандырат. Бул деген жарандык коомдун активдүүлүгүнүн күчөшү. Жаратылышты сактоо бул бир эле министрликтин же болбосо урматтуу президентибиздин эле милдети болуп саналбайт. Бул баардык коомчулуктун жоопкерчиликтүү мамилеси менен көз каранды да. Ошондуктан биз баардык биздин коомчулук жаратылышка мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө коомубуздун дагы маданият өсүп атат. Ошого жараша биздин жаратылыш сактап калуу деген ушундай максаттарыбыз дагы ушулга байланыштуу болмокчу.
Сиз биринчи айтып кеткен көйгөй бул чоң маселе. Бул ысык көлүбүз, биздин берметибиз болгон ысык көлдү бул сактоо бул эң негизги биздин максаттарыбыздын бири. Буга мен айта кетчү нерсе, биздин урматтуу президентибиздин 22-жылдагы атайын жарлыгы чыккан ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө деген жарлык чыгарып, ушул жарлыкта ысык көлдүн экологиясы боюнча бир топ иш чаралар планы бекитилип, ошонун алкагында иштер жүрүп жатат. Бул биринчи көйгөйлөрдүн бири, баарыңыздарга маалым болгондой, бул саркынды сууларды тазалоочу жайлардын дээрлик жоктугу. Бул абдан мындай өкүнүчтүү көрүнүштөр да. Ушул жылга чейин аларды куруу калып кеткен. Бүгүнкү күндө ушунун үстүндө абдан чоң жумуштар болуп атат. Кабарыңыздар бар, түндүк жээк жакка чоң долбоор, чоң каражаттар бөлүнүп, жалпы саркынды суу, то есть канализация курулуу үстүндө жүрөбүз. Аз бүгүнкү күндө долбоорлор бүтүп, кээ бир участоктор уже башталды. Борбордук канализация болгон эмес, өзүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү күндө бул абдан чоң көйгөй. Ошон үчүн биз бүгүндөн баштап ушундай жумуштарды кылып, алдыга дагы көптөгөн чоң иш чаралар бар. Аларды кылбасак, биздин ысык көлүбүз дагы экологиясын сактап калуу кыйынга турат. Жана айтылып кеткен биздин бардык тармактарда байма-бай иштер жүрүп келет. Мен жарандардын бүгүнкү күндө биздин жаратылышты коргоого активдүү болушун суранат элем. Бул жаратылыш баарыбызга бирдей керек. Биз бул жаратылышты сактап, биз кийинки муундарыбызга өткөрүп беришибиз керек. Рахмат сурооңузга. Азыр дагы бир коронубуз байланышка чыгууда. Эки окумаңыз кезекте турат. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Алло, салам алейкум. Саламатсызбы. Мен 72 жаштагы кария. Мен министрге bir суроом. Урматтуу министр, экология боюнча, жаратылыш боюнча иш көрүп, иш болгондон кийин кемчилиги да болушу мүмкүн. Бирок иш өтө катуу жүрбөй жатканына менде бир факт бар. Себеби бул азыркы карыя айтканы президент убурка алып атат. Ого салыштырмалуу биздин регион Кыргызстанда бардык жери бермекте болгон жерлер, бардык региондордо. Министр сиздер аракет кылып, жерлерди биздин ааламга кеткен жол айылдан башталат дегендей, биздин адамдардын бардыгы элдер тоодо жашайт. Ошол жерде окутуп жаткан балдарды, мектептин балдарын мен айтсам, майда класстарды койсун, чоң класстар менен мектептерге барып, билим берүү министри менен сүйлөшүп, бир жол жобосун иштеп чыксаңыздар, ошо мусорду бирден бошоп чыгып, муну шунчалык зээниңкейт, мен Кара Кожодон чыгып жатам, көрүп туруп зээниңкейт да, адам тартип жок, экологияда иштеген сотрудниктериңиз иштебейт. Бир дагы мен 72 жаштын яга эколог иштара салды деген билүүнү элекмин. Рахмат Аксакал. Дагы бир коронубуз байланышта бар. Эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Кутмантаң. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен 15 августтан баштап Чолпон Атада эс алып келдим, Голубой ысык көлдө. Ошондо билесиздер, 11 август күнү сел жүрдү. Сел сууларынын бардыгы көлгө кошулду. Ошол мезгилде аябай чоң туристтердин группасы Москвадан, Якутиядан, Ташкенттен, Казакстандан келишти. Эл аябай көп келди. Бирок агындылардын бардыгы көлдүн үстүндө сүзүп жүрөт да. Аны караган тазалаганса болот го, тазалаган эч ким жок. Чоң агындылар, чычырканактын ашы, жалбырактары көлдүн үстүндө калкып жүрөт. Кир сууга чөмүлүштөн жийиркенишип, алар кеме жалдап алышты да, кеме менен көлдүн таза жерине барып эс алып келели деп кетишти. Барып ал жактан да жийиркенип келишти да, кыргыздар эмне болуп калгансыңар, ушул берметиңерди сактабайсыңарбы, көлдүн ортосуна мончо куруп алыпсыңар деп.
Сиздин ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Ким курган ошол мончону, эмне үчүн алынбайт, ал кайсы көпөс? Анан экинчи суроом, ошол агымды суулар могу көлгө кошулбаш үчүн кандай аракеттерди кылып жатасыздар? Үчүнчүсү, ушул көлдүн жээгинде тамеки тартууга, семичке чагууга тыюу салынат деп катуу чоң көлөмдө эле штрафты ойлоп таппайсыздарбы, буйрук чыгарбайсыздарбы? Анткени кум таза эмес. Ошол эле көлгө кошулуп атат. Пүчөктөр, тамекинин пүчөктөрү, семичкенин кабыктары. Чет мамлекеттен келгендер жийиркенип атышат. Ушундай алтын жериңер бар, алакандай жериңерди сактай албайсыңар деп. Эми көлдүн жээгин балдыр баса баштаптыр. Ошо балдырларды жок кылыш үчүн эмне аракеттерди жасап жатасыздар? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат сурооңуздарга. Биринчи аксакалдын суроосу негизинен деле жалпы көйгөйлөрдү айтып кетип атат. Мен деле кошуламын. Каракулжа өрөөнүнөн чалып атат. Каракулжанын дагы өз жаратылыштары өзгөчө. Абдан биздин тоолорубуздун эң бир кооз аймактарынын бири болуп саналат. Биздин министрлик мисалы Каракулжада биздин экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору бар, жана регионалдык экологиялык инспекторлор бар. Бүгүнкү күндө жанагы айтылган кээ бир экологиялык баягы нарушенияларга болгон айып пул салуулар бүгүнкү күндө жүрүп турат. Ал жанагы биздин жаныбарларга жана өсүмдүктөр дүйнөсүндө болгон укук бузуулар алар болуп турат. Алардын үстүнөн көптөгөн бүгүнкү күндө иш чаралар жүргүзүлүп, аларга айып пулдар салынып турат. Анын белгилеп кеткени аксакалдын ал бир чети туура. Бүгүнкү күндө ал инспекторлорубуз, кызматкерлерибиз жетишсиздик кылат. Биз башка дагы көптөгөн чараларды колдонуу үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө ошондой ар түрдүү дрондорду алып берүүнүн аракеттерин кылып атабыз. Жана дагы башка электрондук жана санариптик дагы ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн үстүндө иштеп жатабыз. Ал эми кийинки суроо бул ысык көл боюнча. Эми ал ошол баягы башында айтып кеткендей, бул кесепеттер бул климаттын өзгөрүүсүнүн дагы жыйынтыгында болуп жатат. Ысык көлдө мындай сейрек болчу сел жүрүү мына кече күнү болду. Анын кесепеттерин жоюу сөзсүз ал дагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар бар. Биз алардын кесепеттери менен күрөшөбүз. Ошон үчүн биз климаттык өзгөрүүнүн алдын алуу боюнча көптөгөн иш чаралар жүргүзүп келебиз. Анан жанагы айып пулдарды салуу, укук бузуулар боюнча мен күнү кече жогорку кеңеште болдук. Биз ушул укук бузуулар боюнча кодекске биз 24 пункттан турган өзгөрүүнү сунуштап, ушул экологиялык негизден экологияга болгон укук бузууларга салынчу айып пулдарды көтөрдүк. Жана дагы 9 пункттан жаңы ушул укук бузууларды ушул кодекске киргиздик. Айып пул салууларды 25%дан 100%га көтөрдүк. Ушуну сом менен кандай болуп калат? Айлантып айтканда мисалы үчүн кээ бир укук бузууларга бул мурда мисалы 55 эсептик көрсөткүч болгон болсо, өзгөрүүдөн кийин 100 эсептик көрсөткүч болду. Бул 10.000 сом. 55 көрсөткүч 5500 болчу. Бул дээрлик 2 эсе өстү. Жана дагы башка ушундай бир 24 негизги экологиялык укук бузууларга болгон айып пулдардын өсүшү. Кийинки айтканы бул ушул жерден кошумчалап кетсек, мына чалып аткан угармандарыбыздан улам мындай жыйынтыкка келсе болот экен да, жаратылышка таштанды таштап аны булгаган адамдарга айып пулду аябасыз эле салыш керек деп коомчулук өзү мындай демилип өтүрүп атпайбы? Чалгандын баары тең бул айтып атат аны. Айткандай бул жарандык активдүүлүк бул бизди кубандырат.
бул көйгөй баары жапатырма киришибиз керек. Мен жогоруда айткандай. Анан ошол Ысык көлдүн саркынды суусу боюнча да айтып кеттим. Бизде жанагы айтып атпайбы, мончо кургулган адам бар экен деп, ушул күндө көлдүн ортосунда мончо курган андай жок, ал мүмкүн эмес. Анан көлдүн жээгинде, көлдүн үстү жагына, жээкке жакын жерде куруп алган ситуациялар болгон. Бүгүнкү күндө алардын баары токтотулган. алым салынды. Аларга өздөрү моралдык жактан сезип, өзүңүздөр билесиздер, бир 2-3 баняны өздөрү токтотушуп иштебей калган. Дагы угарманыбыз байланышка чыкты. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Азыркы эле суроого улай суроо, моторлуу кайыктар, катамарандар баягы өзүнө куюлган күйүүчү май көлдүн үстүнө жыптанат да, анан ызы чуу кылып именно пляжга келишет. Ошолордун канчалык немеси укугу бар? Аларды эмне үчүн экология көзөмөлдөбөйт? Аларга ким уруксат берет? 17-18 август күнү президентибиз Чолпон Атада эс алууга келди деп, 2 күн моторлуу кайыктар таптакыр болгон жок. Элдин баары жыргап эле калды деп мелеп сонун эс алышыпчы. Ошо моторлуу кайыктар жок. Алар келгенде эс алуучулардын тынчын алат экен, балдарды коркутат экен, элдер жакын пляжда балдарды кубалап эле келип токтоп атышат да. Ошолорго ким тыюу салат? Рахмат. Бул суроону туура көтөрдүңүз. Бүгүнкү күндөгү экстремалдык ушундай шаймандар, экстремалдык спорттун түрлөрү деп коебуз. Бул скутерлер, ошол көлдүн жээгиндеги жанагы парашютисттер, жана дагы башка ушундай экстремалдык эмелер, развлекательный шаймандар деп коет, аз которо албай. Буларга бүгүнкү күнгө чейин көзөмөл дээрлик болгон эмес экен. Уруксат берүү же кандайдыр бир көзөмөлдөө жана ошолор бир кандайдыр бир укук бузуу тартиптери каралбаган эмес экен. Биз быйыл ушул жайындасы бир топ жоболорду кабыл алып, бул милдеттерди биз министрликке алдык. Мисалы бүгүнкү күндө ошол көлдүн жээгинде жанагы парашют менен кызмат көрсөтүү жана скутерлерге тыюу салынды. Бул ошол жергиликтүү бийлик менен чогуу түзүлүп, комиссиялар түзүлүп, ошол скутерлерди жана парашюттерди ошол кызмат көрсөтүү жагы тыюу салынды. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, жанагы банан деп коебуз. Ошого окшогон дагы түрдүү түркүн кызмат көрсөтүүлөрдү бүгүн көзөмөлдөө дагы бир аз тартиптери кабыл алынып, ошолорду бүгүн айып пул салуу, кандайдыр бир укук бузуу же туура эмес регистрациялары болсо, бүгүнкү күндө аны көзөмөлдөй турган инструменттер пайда болду. Рахмат. Дагы биздин социалдык тармактан дагы колдонуучулар суроо узатып жатат. Фатима Жусупова, саламатсыздарбы, кутман таң. Конкретно чара колдонобу? Аң сезими жетиштүү эле инсандар жаратылышты булгап таштап кетишет. Өз элибизге, жерибизге душмандык мамиле кылышат. Өкүнүчтүү. Кандай чара колдонуп жатасыздар? Экоинспектор, көзөмөлгө алган органдар барбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм деп билдирүүдө. Ошондой эле дагы бир угарманыбыз эл аралык деңгээлде Кыргызстандын президенттин демилгелери колдоого алынууда, башкаларга үлгү көрсөтүүдө министрликтин ролу чоң, андыктан натыйжалуу иш керек, ийгилик болсун деп. Бул эми сиз жогоруда узаткан жооптор. Негизинен бизге кайрылган угармандардын дагы үнүн, социалдык тармактагы угармандардын үнүн жеткирдик. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Арбаңыздар Бишкектен эсен. Саламатсыз Бесен агай. Мен биринчиден Мендер мырзага жакында эле сентябрь айынын башында жогорку кеңеште ушул кызматка бекендиги менен куттуктап, чын дилимден ишинде ийгиликтүү болуп, элдин астында, президентибиздин астында жүз жарык болушун Кудайдан тилейм. Рахмат. Мына бул экология маселелерине кайдыгер эмес адамдар биздин өлкөбүздө көп болгондугуна байланыштуу баягыдан бери тынымсыз угармандар чалып өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. Бирок биз канчалык көп болуп, канчалык чыйпылдаганыбыз менен экология маселеси жылдан жылга күндөн күнгө күчөп баратат.
аргасыздан биздин президентибиз дагы мусорду таштаган, бизге үйрөтүп аткан биз үчүн уят болуш керек да. Биз үчүн, адамдар үчүн бул уят нерсе. Биз президентибизди ошого жеткиргенибизге бизге уят болуш керек. Мен ушуну түшүнөм да. Бул эми жасаматкерлик эмес, бул чындыкты бетке айткандык да. Эгер адамдардын баары жогун эле мойнунда экология маселеси болгондон да бул башка биз деле эмес, башка мамлекеттерде деле министрликтин кереги жок болчу да. Эми да бир өкүнүчтүү нерсе, биз 90-жылга чейин экология деген сөздү уккан да эмеспиз. Экологторду бизде даярдаган дагы эмес да. 90-жылдан кийин гана экология, эколог деген специалисттерди бизде даярдай баштаган. Мен муну айтканымдын себеби бүркүттү бүркүт кылган тырмагы дегендей министрди тийиштүү деңгээлге жогору көтөрө турган сиздин аппаратыңыз. Ошон үчүн бир кылдаттык менен өзүңүзгө тийиштүү баягы кесипкөйлүк менен карап көрүп, алардын көзүнүн агына, карасына, башкасына карабастан жөн эле 20 жылдан бери министрликке кирип чыгып жөн эле басып жүргөндөр болсо, сиз эми бара бериңиз. Кем туулган жылына, туулган жерине карабастан кесипкөй кыргыз үчүн, кыргыздын жаратылышын сакташ үчүн, кыргыздын намысы, кыргыздын ариясы үчүн иштей турган билимдүү кесипкөйлөрдү тандасаңыз, бизге жакшы болот эле. Рахмат Эсен агай. Рахмат агай. 4 эле минут калды. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы. Сурооңузду кыскараак бересизби, урматтуу угарман? Көрүп жатабыз сизден. Алло, саламатсызбы? Саламат. Мен кыска эле айтайын. Мындай деген суроо бергим келип атат. Жанагы мусорго таштандыга зажигалкалар, анан жанагы сааттын баардык батарейкаларды бүт эле таштап атат. Бул радиация чыгарат. Бул аябай коркунучтуу. Ушуну бир колго алсаңар, бир приемный пункт кыласыңарбы, ачасыңарбы, ушуну. Рахмат. Сиз туура белгилеп атасыз, бул экологиянын дагы эң маанилүү багыты болуп бул таштандылар жайгаштыруу болуп саналат. Биз бүгүнкү күндө ушул багытта биз быйыл жаңы мыйзамды, мурдагы болгон мыйзамды жаңылап кабыл алдык. Бул өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн таштанды сактоо боюнча жоопкерчилиги боюнча мыйзамды кабыл алдык. Ал жерде керектөөчүлөрдүн жайылтылган жоопкерчилиги деген түшүнүктү киргизип, бүгүн күндө ушул таштандыларды болгон утил сбор деп коебуз. Биз ошондой бир түшүнүктөрдү киргизип жатабыз. Биз ошол жанагы айткан таштандылардын категорияларына болгон биринчи иш аракеттердин башталышы, бул боюнча эл аралык уюмдар менен да иштеп баратабыз. Буюрса, жакынкы жылдарда биздин мекенибизде бир топ ушундай чоң таштандыларды кайра иштетүү, аларды бөлүп ажыратуу да турган заводдор ишке кирмекчи. Бүгүнкү булар биринчи кадамдардын бири. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Бүгүн биздин студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев суроолорубузга жооп берди. Бизге байланышка чыгып, өзүнүн суроосун, сунуш пикирин калтырган угармандарыбызга дагы ыраазычылык келтиребиз. Ушул эле программаны эми сиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге болуңуздар, алдыда жаңылыктар, андан соң адистин кеңеши түз эфирде орун алат. Биринчи радио ар дайым сиздерге так жана соңку жаңылыктарды тартуулап турмакчы.